بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم ما بعد. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Сабақ сулантабыз. Андан кейінгі амал көз тигенден сақтана тұрған. Бұл ал-ихтираз мин ал-аин. Дегеле ошо көзі тиген адамдан біз адамдарды қорғап, адамдарды алыс алуға әрекет қылыш керекпіз. Негізінен бұл қандай? Қади Ият айтқандай, Қала бa'дul улама, алымдар, кейбір алымдар айтады, янбағи иза урифа вахид бил исабати бил ин ай ютажаннаб ва юхтараз минху. Егерде бір адам ачық анық көзі тиет деп ошон менен елге билинип қалған болса, ошол адамды елден изоляцияға алыш керек дейді. Изоляцияға. Елден алыс қармаш керек дейді. Эми бұл негізінен имамдардың, тағыр айтқанда жекече үйдің иесі, егерде ошол көз тиген анын баласы болса, анда баласын ел чоғылған жерлерге чыгарбаш керек. Андықтан бұл жекече авал менен карыла турган бир маселе. Андан кийинки сактана турган жолдордун бири бул al-isti'ana ala qada'il hawaj bis-sir wal-kitman. Адамдардын муктаждарын камсыз кылууда, адамдарга кыйынчылыкта жардам берүүдө жардам бериш керек. Алардын муктаждарын камсыз кылууда жардам бериш керек. Кандай жол менен? Сыр менен жана жашыруун жол менен. Мындайча айтканда, бир адамдын чоң бир көйгөйлүү бир мүшкүл иши боло турган болсо, ошол адамга көмөк көргөзүш керек. Айтыш керек, мени жаран бер деп айтпай эле кой деп. Мынайки сага кыйналып жаткан нерсең деп балким мал мүлк жагынан же болбосо кеңеш айткан ошол түрүнөн айтор кандай гана жол менен адамдарга жаран бере турган бир жолдор көп негизинен. Ошол жолдор менен айтып туруп бирөөлөргө мактанбаш керек. Мен укмуш тигил адамга момундай жаран бердим. Мен бияктым монтуп бүтүрүп койдум. Мен буларга садака берип жүрөм. Мен тигилерин баарын түзөп жүрөм. Мен жок болсам ошонун баары тең булар билбейм. Булар көрүнө кирип кетмек болуш керек дегендей мактанат да. Ушу кылган жакшылыктарын элге айтпаш керек. Эгерде кайсы бир пенде ошол кылган иштерин баарын тең Аллах үчүн деп туруп, жана тигил адамга дагы эскертиш керек. Мен кылган нерсени бирөөгө айтпагын. Бул мен кылды деп айтсаң, андай сага жаран беребейм мен деп туруп эскертип ошондой максатта кылса, бирок ошол адам ошол нерсени эмне үчүн кылат? Мага көз тийбесин деп. Менин балдарыма көз тийбесин. Менин мал мүлкүмө көз тийип, рак оорусу менен ооруп, бул менен жөн эле кош айтышпайын деп максатта кылган иштерин мактанбаса. Эми биз андай адамдарды көрүп жатпайлыкпы? Элге чыга калып мактанышат. Биз бул жерде мындай кылдык. Биз мындай кылып элге мындай жолдорду салып бердик. Же болбосо биз мындай мектептеги футбол ойной турган аянтчаны салып бердик деп мактанат көп адамдар. Бирок ошол мактанган сөзүңүз билип коюш керек. Бул бумеранг. Айттыңызбы кылган ишиңизди мактанып, Аллахтын алдында бул сөз көтөрүлдү. Эми ошол сөздү бирөөгө айткандан кийин мен монтуп койдум элем деп, ал адам, уккан адам, ай деп сүйүнүп, же болбосо суктанып, же көрө албай кетсе, көз сиз тарапты көздөй жебеси учуп баратат. Же сизге ошол жебе таамай тиет, же кайып кетет. Бул бир Аллахтын колунда. Аллах эгер уруксат берсе, ошол жебе тамай тиет. Бирок мактанган адамдарга Аллах уруксатты көбүрөөк берет. Анткени Аллах Куран Керимде көп аяттарда айтат: мактангандарды Аллах сүйбөйт. Мактангандар Аллах Таала алардан ыраазы болуп, аларды жакын тутпайт.
Аллах башкаларды сүйөт, сабырдууларды, такыбаларды. Такыба бул Аллах үчүн кылат. Андыктан негизинен көп адамдарга мына бул жагынан көз укмуштай тие атат. Анткени көп адамдар кылган иштерин көкүрөгүнө ката албайт, ичине батыра албайт. Анын мегабайттары, гигабайттары батпай атат. Аны чыгарыш керек. Чыгардыңызбы? Бирөөнүн көзүн, бирөөнүн көкүрөгүндөгү отун күтө бериңиз. Андан кийин амал сактана турган таквалла, Аллахтан коркуу. Өзгөчө Аллах субхану ва таалянын буйруктарын аткарып, тыйгандан тыйылуу. Фаманиттакалла, ким Аллах субхану ва таалядан чындап корккон болсо, олем якилху иля гайрихи, Аллахтан башка бирөөгө таянган эмес болсо, бааркы иштерин баарын Аллахты өзүнө өкүл кылып, Аллахка таянган болсо, Аллах ошол жөндө Аль-Имран сүрөсүнүн 120-аятында Аллах айтат: "Уин тасбиру ва таттаку ла ядурукум кейдухум шей'a." Эгерде силер сабыр кылсаңыздар жана такыба болсоңуздар, ла ядурукум кейдухум шей'a. Душмандарыңардын, алардын айла амалдары эч бир нерседен зыяндык бербейт деген. Андыктан кандай гана душмандарыңыз сизге айла амалдарды жасабасын, Аллахтан корккондуңуздан, Аллах үчүн сабыр кылганыңыздан Аллах субхану ва тааля алардын зыяндыгын жеткирбейт. Бирок алар жамандыгын кыла берет. Бирок Аллах зыяндыгын жеткирбейт. Анткени зыяндык пайда Аллахтын колунда деп мурда сыйкыр тууралуу сабакта эскерткен элек. Андыктан келиңиздер, чындап Аллах субхану ва таалядан корколук. Биз азыр Аллахтан эмес, башка нерседен көп коркобуз. Биз мал мүлкүбүздүн жоголуп кетишинен аябай коркобуз. Балдарыбыздын ооруп калып, абалынан чөгүп кетишинен аябай коркобуз. Биздин репутация түшүп кетишинен аябай коркобуз. Алдыбыздан кара мышык өтүп кетсе, андан да коркобуз. Көз ачыктан жанында жүрөгүбүз токтоп калат. Бирок Аллах субхану ва таалядан коркпой жатабыз. Негизинен адам баласы өзүн жараткан Раббисинен коркуш керек. Биз эгерде Аллахтан коркпосок, анда биз Аллахтын пендеси болуп эсептелебизби? Ошон үчүн көп эле угабыз Аллахтан корколук деп. Бирок чыныгы таквачылык менен корколук. Аллахтан коркуу бул Аллахтын буйругун толугу менен аткаруу, тыйгандан толугу менен тыйылуу. Эми ушул жерге кичине бир нерсени айта кетсем. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Бул хадис Жибрил деп коет. Жибрилдин хадиси. Адам сөйлөкөтүнө келип, чачынын өңүнү капкара, кийген кийими аппапакай, сапардагы адамга окшош эмес, кийими таптаза, жана жанындагы бирөө да тааныбайт экен дейт Умар Хаттаб. Анан пайгамбардын жанына келип отуруп, билесиздер, суроо берет. Ахбирни анил ислам, ислам жөнүндө кабар берчи. Анан пайгамбарыбыз айтат: ислам деген бул келима шахаданы ла илаха иллаллах айтканың, намазы тургузганың, зекетти бергениң, орозо кармаганың, анан мүмкүнчүлүгүң болсо ажылык кылып келүүң. Андан кийин ахбирни анил иман, иман жөнүндө мага кабар берчи дегенде,
Аллах Таала иман келтиргениң, андан кийин анын периштелерине, анын китептерине, анын элчилерине, кыямат кайымга жана тагдырдын жакшылыгына жана жамандыгына деген. Андан кийин ахбирни анил ихсан, ихсан жөнүндө мага кабар берчи дегенде пайгамбар айткан: ан та'будаллаха кааннака тарах ва ин лам такун тарах фа иннаху ярак. Мындайча айтканда, Аллахка сыйыныш керексиң, сен аны көрүп тургандай. Эгер көрүп тургандай сыйына албасаң, билип кой, ал сени көрүп турат дейт. Эми негизинен ошол ихсан деген өзү араб тилинде жана шариаттык негизи мааниси бул иткану шей ва икмалуху ва итмамуху. Мындайча айтканда, бир нерсени тыккан, бир нерсени дыккаттык менен абсолюттук түрдө эң жакшы абалда жасоо деген нерсени ихсан дейт. Демек, ихсан деген бир нерсени тыккан, иреттеп кылганың ихсан болуп эсептелет. Тагыраак айтканда, ихсандын абалдары бар. Мисалы, ихсан бул жанакы таквачылыктын эле бир түрү. Не дейт? Ихсан абд бейна раббихи, ихсан пенденин өзүнүн Раббиси менен ортосундагы ихсан шариатта кандай? Алла юшрика бихи шей'a, айябудуху вахдаху ва ла юшрика бихи шей'a. Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынып, ага шериктерди кошпоосу бул пенденин Аллах менен болгон ортосунда ихсаны. Эгерде пенде Аллахка сыйынам десе, сыйынган ибадатын тыккандык менен Аллахка арнаш керек. Иреттеш керек. Дыккаттык менен абсолюттук жолдо Аллахка арноосу бул ихсан болуп эсептелет. Ал эми пенденин адамдар менен ортосунда болгон бейнен нас, адамдардын ортосунда болгон ихсан, бул билесиздер, садака берүү, жардам берүү, кыйынчылыкта аларды куткаруу, айтор, бул нерсенин баардыгы ихсан. Адамдар бирөөчө ихсан деп ошону түшүнүшөт. Андан кийин ихсандын үчүнчү абалы бул ихсанул амал. Амалың, кылган амалыңдын аны дыккаттык менен, тыккандык менен иреттешиң эмне дегенде, ахли суннанын алымдары айткан: кылган амалыңа бидаатты аралаштырба деген. Эгерде кайсы бир амалды кылсак, ошол амалда бир бидаат аралашып кетсе, ал эч качан ихсан болуп аталбайт. Ал бузук амал болуп аталат. Неге? Демек, келиңиздер, Аллах менен болгон ихсанды түздөлүк. Эгерде Аллах менен болгон ихсанды бузуп алабыз десек, анда ширк кошулса. Пайгамбар менен болгон ихсанды да түздөлүк. Пайгамбар менен болгон ихсан, анын сүннөтүнө бидаат аралаштырбайлык. Мисалы, канча адамдар укмуш иштерди кылышат. Исламда жок нерсени жасашат. Бул нерсени кылам, тиги нерсени кылам дейт. Ал жок нерсе исламда. Бирок алар ушунчалык мээнеттерди жасашат. Мээнеттерин аябай берилип жасайт. Бир кыямат кайымда ла шей алейхи. Кыяматта ал эч нерсе таппайт. Неге? Анткени амалы ихсан түрүндө туп-туура түз тунук иреттеп алган эмес. Анын амалы бузулган. Келиңиздер, сүннөттү бидаатка айландырбай, ибадатты ширкке аралаштырбайлык. Мынайки ошол нерсе таквачылык болуп эсептелет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.